Эң чоң эме жакшы китеп котордум деп кайсы убакта окуп калдым, ойлонуп калдым. Келинчегим баягы окуп бүтүп анан батасын берип аттым эле. Сонун китеп экен депчи. Анан бул жерде албетте меники котормочунуку мындай иштин жарымы эле. Андан кийин анан редактор бар, Насипбек Атамбаев деген. Ошонун эмгеги чоң. Жерде. Анткени мен кыргызчамдагы эме да. Көп китеп окуган эмесмин. Мен уже новости окугандыктан кыргызчам ичине берек да. Эквивалент. Анан карап атты, ал англисче делет. Ошондуктан түп нускасынан да карап. Мен орусчадан отургам. Анан бир-эки агам да окуду, алар дагы жактырышты. Ошон үчүн бул эң баягы фидбек көбүрөөк алган китеп ушул болду да. Мурунтагы китептерди окудум, азыр отуруп атам. Ушул окуучубуз боюнча. Анан бул котору эмнеге которойм деп чечтим. Эмнеге котордум дегенде 2018-жылы бул баягы биз мусулман болгон соң тагдырга ишенебиз да. Анан ошондой бир эме болду да. 1,5 жылдан кийин котордум. 2018-жылы бир полевой исследование деп коет. Ошончо да социологдор барган депчи. Полевой исследование включённое наблюдение деген методдор менен барып ФТТларды өткөргөнбүз. Бир именно даавачылардын арасынан радикалдашып кеткен бир жамаат көп бир айылга бардык да. Кыргызстандын бир айылына. Ошол жерден анан мектепке кыздарын жибербей атканын, балдарын жибербей атканын, ошондой үй-бүлөлөр бар экен да. Окуппай. Анан медпунктка да жибербей ошондой үй-бүлөлөр бар экен да. Билесиздер бар, Инкар якынында бар, ошол бир чечение бар. Там бир жамаатынан чыккан. Анан директор, завучтар үйлөрүнө барып, атайын анан чакырып атышып, анан мыйзам менен коркутуп атышып, балдарын окутуп, анан ошол балдарды биз мектепте дагы ошол илимий социологиялык изилдөөнүн бир эмеси талабы ошо мектепте дагы наблюдение кылышыбыз керек болчу. Мектепке да барып наблюдение кылып эметсек, ошол балдарды аябай зирек баягы кадимгидей жанагындай сүннөттөк эсептелген кийимди кийип коюшкан, өздөрү ошондой эсептеген кийимди. Бала кыздарга дагы ошондой бир өңчө бир эмелерди кийишкен. Анан үй-бүлөлөрүндөгү болуп аткан проблемаларды дагы тиги медпункттагы айым айтып берип атты, анан директорлор айтып берип атты, завучтар айтып берип атты. Ошол нерселердин баарын угуп, анан биякта көңүлдө калып калды. Тем более 12 күн жүрдүк, бири ошондой үй-бүлөнү колдогон бир адамдын үйүндө жашайсың. Анан анын үй-бүлөсү, анын эмеси менен макулдугу менен үй-бүлөсүндө жашайсың. Анан ошондой изилдөө жүргүзөсүң да, ошол бала чакасы менен кандай мамиле кылат, жубайы менен кандай мамиле кылат, ошонун баары баягы макулдашылган тыйын төлөп берет. Эл аралык фонддордун эмеси менен. Ошону баары изилдегенбиз да. Ошо изилдөөнү өткөргөндөн кийин келип биякта башка китептер менен которуп аттым. Ошол кезде мен көбүнчө котормочулук менен алектенчүмүн да. Азыркы сот изилдөөлөргө өтүп кетти көбүнчө. Анан келип бир эме досумдун офисине барып, анан ученица деген китепти көрүп калдым. Сүрөтү дагы бул Елазык, мен дагы сатып алдым. Нускасын, сыртындагы сүрөттү дагы Тара Вестовердин өзү менен сүйлөшүп, менде мисалы 19 жаш кичүү кыз да болчу. Муну менен сүйлөшүп, бул сыртындагы сүрөтүн дагы сатып алышкан. Ошон үчүн бул англисчесинде да, орусчасында да, кыргызчасында да ушул сүрөт менен чыгат да. Анан ушул китепти көрүп калып, анан акыркы мындай 10 жылдан бери мындай тез окуп бүткөн китеби ушул болду да. Аябай кызыгып окуп, кыздын тагдыры, үй-бүлөсүнүн тагдыры, ата-анасы менен, энеси менен болгон мамилеси, жанагындай агалары менен болгон мамилеси, инилери менен болгон мамилеси, ошол жалпы мормон жамааты менен байланыштуу. Анан параллелдер көп болду да, баягы 12 күндүк изилдөө менен бул мормондордун. Анан бул эң негизги нерсеси бул 2000-жылдары болуп аткан окуя да. Мен таң калдым да, Америкада ушундай мормондор бар экен, кадимгидей эле биздин эле таблеткедей радикал эмес, жакшынакай эле жамаат. Түрдүүсү бар, бизнесмени бар арасында, мугалими бар, башкасы бар. Коомго ачык жамаат. Бирок бир бөлүк
адамдар мурмунда ушундай болуп кетет экен да. Мына бул китепти котогонун бул баардык жамаат мындай болбойт деген месседж берилген да. Баардык жамаат мындай болбойт. Ага жамаат үчүн ушундай адамдар болушу мүмкүн. А бул ушундай адамдар менен баардык жамаатка чечим чыгарбаш керек. Ушундай депчи радикалдар. Бирок ушундай радикалдашууга ошол жамаат өтүп кетиши да мүмкүн. Себеп дегенде эгер экономикалык абал начарласа, түрдүү кандайдыр бир саясий угунтуктар болсо, радикалдашат. Кандай болушу жамаат. Анан бир гана бир жамаат эмес, баардык мусулман болобу христиан жамаатында спектр мындай болуп да. Толугу менен радикал спектр болбойт. Ооба бир жагында радикалдар болушат. Негизги массасы кадимкидей эле коом менен мамиле кылган адамдар болот. Анан бир нерсеси коом менен өзүнүн иденттүүлүгүн аралаштырбеген дагы экинчи крайность болот да. Өзүнүн иденттүүлүгүн жоготуу бул психологияда өтө чоң маселе да. Эгер сен өзүңдүн ким экениңди жакшы түшүнбөй калсаң, сен үй-бүлөңө дагы өзүңө дагы жакындарыңа проблема болосуң да. Ошон үчүн иденттүүлүк өтө маанилүү да. Ошон үчүн көбүнчөсүн адамдар иденттүүлүк болот, ортосу үчүн эки тарабында ушундай эки радикалдуу ой болот да. Анан ушул китепти которуп атканда мындай тара документарный бир китеп да. Бул аябай айрыкча Светлана Алексеевич 2011-жылы ошондой Нобель сыйлыгын алган да, литература боюнча. Ал журналист болгон, анан китеп жазганда ошо цинковый мальчики болгон, ошондой китеби боюнча эме алган. Аныкы документалдуу да, өзүнүн мындай жолуму жок, комментарий жок, эчтекеси жок. Кандай алган болсо темаларга бөлүп туруп, мисалы Афганистанда согуш башталган күнүнөн баштап бүткөнгө чейинки солдаттардын, медсестралардын, ата-эненин эмелерин да айткан сөздөрүнүн баарын киргизген да. Ошол сыяктуу бул дагы ошондой документалдуу китеп болгон үчүн аябай жакты да. Анан аябай жакшы жазылган. Мындай балким көркөмдүк жагынан кандайдыр бир маселелери болушу мүмкүн, бирок жакынкы убакытта болгон маанилүү болот. Анан бул жерде дагы биз ошо Америка коомундай айрыкча бизде мусулмандарда андан кийин Советтер Союзу, баягы орус пропагандасы, азыркы деле российский пропагандага көп берилгенден биз деген бул Америка коому кандайдыр бир баягы шайтандын бир коому сыяктуу жаман коом, батышты жалпынан алган ушундай бир эсептеп ойлоп алганбыз да. Бирок бул жерде окуганда кийин мисалы көп лекцияларды окуттум мен, ошондон кийин мен түшүндүм да, бул Америка өтө диндар коом да. Динге берилген, бирөөлөр радикалдык, бирөөлөр мындай карманат, бирөөлөр динди карманыңыз болот. Биз мусулмандар кандай болсо ошондой да. Көп окшоштуктар бар да. Жакында ушул окуялар болуп атат. Анан бул коом да кызыктуу да. Мисалы атасы менен Таранын мамилесинен биз көрөбүз. Мен мисалы атасын албетте мындай аябай критикаласак болот, эме жаман көрсөк болот, бирок позитивдүү жактары да кызыктуу да. Эме болуппай бул кызды мисалы окутпай туруп эле таштандыда, темир таштандыда иштетип атат. Темир таштандыда иштетип атат. Бирок мага эме жаккан деп айта албайм, бирок мындай адам акысы деген нерсе бар го. Ошо кызынын биринчи күндөн иштеп баштаган ошол жерде эмесин эсептеп, өзүнчө эсеп ачып, канча акча тапты, эметти, ошонун баарын эсептеп берип атат да. Андан кийин анан бир күн дагы окубаган кыз жанагы ошо Америка коомунда баягы репетиторство баягы бул Америка коому эме да, илгертен бери капитализмге негизделген да. Мисалы биз дагы кыргыздар акыркы могу кызуучулар болбоду, жанагы пандемия өтө чоң сыноо болду да. Бийлигибиз өтө алсыздык болуп турган кезде чоң сыноо кабыл. Андан кийин анан Тажикстан менен жанагындай кагылышуулар болуп калды. Биз көрдүк, биздин коом дагы жеке коом адамдар бири-бирине жардамдашып, ошол оор абалдан экөөнүнөн тең бир сууруп чыгып кетти. Буларда дагы ошол репетитивдик эме да. Мисалы мен бир нерсени үйрөнөм десем, мисалы биринчи курс кызга эле экинчи курс кыз сабак бере берет экен. Биринчи курс кыз ага кыйын берет. Танц болобу, пианино болобу, тил болобу, арифметика болобу, баардык нерседе ошентип бири-бирине кызмат көрсөтүп, ошон үчүн акы төлөп, ушунча караны таң каласызбы деп айтты. Бул бир да жол окуган кыз колледжге өтүп кетип атат, бул бакалавриатка жакын нерсе да. Андан кийин анан
жанагындай жакшы Кембридж менен Оксфорддордо окуп атат да. Окуп анан азыркы кезде ошол эки чоң баягы дүйнөдөгү эң чоң эмелердин университеттерди бүтүрүп атат, профессор болуп атат, ошол жакта лекция окуп атат, азыр убакта аябай белгилүү бир адамга айланып атат да. Ошол Америкада бир жактан карасак капиталисттик дагы жагы аябай катуу өнүккөн, чети кайрымдуулук дагы да бул катуу өнүккөн да. Мисалы ошол эле эмеден черкөөнүн эмесине келип атпайбы, епископ деп атабыз. Мен Молдокеде которуп коеюн десем, баягы эмелер каршы чыгышып, Молдокеде которгондо болбой калат деп анан епископ деп айтылды да эми. Епископ өзүнүн фондунан баягы кызга акчасын уштурду. Бирок баягы тиги мен чиркөөдөн акча албайм деп туруп, баягы чиркөөнү жаман көргөндөн эмес. Баягы ал мисалы балким кандайдыр бир деңгээлде Кудайдан коркуусунан тара ошол чиркөөнүн акчасын албай койду да. Мисалы бизде деле баягы мусулмандарда зекет дегенде баягы 7 түрлүү адам бар эмеспи? 7 түрлүү адамдан сырткары уже шектене баштайсыңдар. Точно 7 түргө киремби, кирбейинби деп мисалы шектенесиң. Ошондой шек менен чиркөөнүн акчасын албай койду да. Ушундай жерлери бар да. Ошон үчүн ошол кызыгуу 12 күндүк изилдөөдөн кийинки кызыгуудун китепти аябай тез окудум. Анан буга чейинки которгон китептердин баарын мага Гилазы же китеп стан же Дарак деген ушундай көп эмелер бар да. Басма үйлөр бар. Ошолордун буйрутмасы менен алып турган окуучумун да, которчумун да. А бул жерде болсо өзүм которуп баштадым. Эч кимден сурабай этпей эле которуп баштадым. Анан жарымдан өтүп калган кезде анан Гилаздын директоруна Айбек барып анан сунуштадым да, могу китеп сонун болуп атат, ушуну которуп атам. Бирок муну жакшы редактор текшериш керек. Себеби бул көркөм чыгарма да. Буга чейин диний жанагындай фикхке тиешелүү, акыйдага тиешелүү, башка маселелерге тиешелүү. Биздин деле мисалы Кагамаштын өмүр баяны, же болбосо Кадиченебиз Айшенебиз жөнүндө китептерди которгонубузда көркөмдүк жагы аз да. Көбүнчө баягы событийный факт эмелерге биз басым жасайбыз да. Ошондуктан бул көркөм китепте көркөм сөздөрүн жетпей калышы мүмкүн деп анан жакшы редакторго бериңиз деп анан Алсыбек Асанбаев деп айтканда аябай сүйүндүм да. Анткени буга чейин китептерди, сонун китептерди которгон бул жакшы китептерди өзү да жазып жүрөт, адетте кичинекей балдарга жомокторуп жасап. Ошондуктан ошо редактордун дагы бир жолу айтып кетейин, салымы өтө чоң. Ошондой болду да, ошондой себеп менен котордум, анан макул деп анан эметти да. Мен акымды берди, китепти бердим, ошо менен китептин акысы бир аз кайсы окуу басма үйүнүн эмесине менчиги өттү да. Ошондой себеп менен котордум да. Ошо айтайын дегеним менин жалпысынан. Анан суроолор болсо Түкүр устазында Дарабектөрдүн өзүнүн чыгарганда образованный же болбосо билимдүү деген идея го негизинде. Эмне үчүн муну окуучубуз, мисалы үчүн мен биринчи окуучубуз деп эме кылганда, окуганымда мен өзүмчө мындай китепти мындай мукабасын окубай эле өзүмчө мындай ой жүгүртүм, окуучубуз болсо, значит окуучубуздун тагдыры жөнүндө болуп турбайбы депчи. Анан кийин уже окуучу кызга мисалы үчүн Тара ал даже аттестатта калбаган, бир дагы жолу мектепке барбаган, өзү дагы эме алгандай 7 жашында мен башкалардан айырмаланганымды билдим, биз мектепке барбайбыз деп өзү дагы айтканда. Ошон үчүн эмне үчүн окуучу кыз деп эмени алышып Орусчасын эле ученица. Жок, орусчасын эмес, түпкү нускасы. Образован. Бул эми маркетингге тиешелүү маселелер го, жакырттар жооп бербесе мен окуу эме мунун окуучу кыз деп мен чынында сиз айткандай ученица дегендерди мындай котордум да. Өзүңүз эме түпкү нускасынан кызык көрбөйсүзбү? Жок, мен англисем жок, почти деле жок. Кийин уктум ошол атын талашты. Сиз айткандай жанагындай билимдүү дегендей өтпөсө балким окуучу кыз десе бул орустун котормосунда деди балким маркетинг жагы ойлонгон да. Бул жерде ученица десе балким китептин сатылышы жакшыраак болот деген бир ой менен балким ошо ойдон калтырышканбы. Бул эметкен окуу басма муну аябай талкуулашкан чыгарардын алдында. Ошолорго бериш керек да бул сөз. Мен де суроолорум бар. Мисалы китепти окуп атканда эме болду да. Жак түстөр боюнчачы
Мен де эми мисалы седеп түз, апарман түз дегендер мисалы мен үчүн эми болду да, кандай түз болду экен деп. Ошо ал бул редактордун эмеси да, мен балким седеп апарманды мен жазышым мүмкүн. А седеп түз дегенди уже Насипбек Асанбаевдики да. Ошо апарман кандай болуп калат? Апарман роза дейт. Роза. Мисалы, толтура китептер турса, эмне үчүн сиздин көңүлүңүз ушул дал ушул китепке түштү? Өзүңүз айтып атасызбы, өзүм концерт баштадым, эч ким айтпаса деп элечи. Сиз кечирээк келип калдыңыз. Мен ошо 12 күндүк бир изилдөө жүргүзгөндө ошондой бир радикал үй бүлөлөр жөнүндө изилдөө жүргүзгөнбүз да. Кыргызстандын бир айылына барып 12 күн ошо жака жатып, күнү-түнү мындай кызыл мектебине барып, башка жактарына барып, жерге барып көрүп туруп андан келип туруп бир жылдан кийин ушул китепти окуганда эме болду да. Биз деле бул кандай радикалдуу болбосун, ким мисалы алардын акысы бар да ошондой жашаганга. Эми албетте жанагы биздин мыйзамда Американыкына караганда жакшыраак экен. Бул жагындачы балаңды окут, кызыңды окут деп мажбурлайлайт да. А тиги жерде мажбурлайлып айтпайбы? Америка баягы башынан баштап жеке демилгеге негизделген мамлекет болгондуктан адамдын жеке укугун эч ким чектейбейт да. Бала чакамды окутпайм десе, бала чакасы элезеге жеткенге чейин балким мамлекет да кийише албайт да. Же болбосо бала чакасын көрсөтпөй метрикке да албай коет да. Мунун атасычы. Ошондой да. Ошондуктан мага кызык. Анан биз баары бир ичине чейин кире алган жокпуз да ошо радикал үй бүлөлөрдүн. Бул жерде ошол мисалы радикализм бирдей эле болот да, чынын айткандачы. Башка динде болобойм, эмеде болобу, ошол мындай зордук зомбулук, мындай зордук зомбулук коюм, бир агасынан ошондой нерсени көп көрөт. Жалпын айтканда катаал мамиле да, мисалы катаал мамилени мисалы көп биздин үй бүлөлөр көрүп атышы мүмкүн. Биздин эмелерчи ар бир мисалы мусулман жамаатмын дегенде мен аябай жумшак жамаатбыз дегенде дагы радикал үй бүлөлөр болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ошол нерсеге көңүл бурушубуз керек. Анан бир чети алардын ички үй бүлөлүк маселесинде же жеке адамдык маселесинде чектүү гана кийишибиз керек да. Анткени мына Сара Элистордун момундай күчтүү болуп калышына, мисалы атасынын ошо темир таштанды иштеткенине дагы жанагы Оксфордко чыкканда крышаны кырдап кетип атпайбы? Илеген крышаны мындай эме момундай турган крышаны готикалык эмелер да. Мисалы бизде мындай шипер болушу мүмкүн да. Готикалык эмелерде момундай шипер да. Ошонун кырында архитектурада мындай катуу шамалда кырдап кетип атат да кызчы. Анткени ага чейин көмгөн анын атасы баягы мындай. Мен ойлодум да ошо өлүп калса эми Кудай берди, Кудай алды деп эле коймок да. Кызы баягы темирди тосуп атабы, үлгүрүп атабы, ыргытып атпайбы депчи. Анан экранды отурган жок карабайт. Негизи толугу менен жанагы техника, коопсуздук техникасына каршы бир иштерди мага кылып атпайбы. Кичинекей тырмактай кыз менен ошо темир таштанды иштеткендечи. Анан мунун Вистовер Таранын калыптануусунда ошо атасынын дагы жана катуулугу дагы балким кандайдыр бир характеринде бир бул мындай күзгү сыяктуу же болбосо мындай бриллиант сыяктуу ошо атасынын катуулугун жакшы жака чагындырып кете алган да. Өзүнө бир күч катары колдонуп кете алган да. Бирок албетте жалпына мындай фанатизмди же радикалдуулукту биз жакшы деп эсептебешибиз керек. Бирок кандайдыр бир атасынын дагы ошого салымы бар да. Бул тобокелчилиги жанагындай бир нерсеге чечим чыгарса ошол экинин канчалык тоскоол болсо да ошонун аягына чыгуу характерине дагы атасынын дагы жанагындай арифметикалык, геометриялык бир чечимдерди чыгарганда өзүнүн мээсиндеги формулалар менен чыгарып салат. Бир дагы математика, бир дагы алгебрада да өзү жок, бирок эмеси итогу туура чыгат да. Кызык нерселер да. Мен Малала деген китеп чыкты жакында. Малала Афганистан. Тара менен Тара менен Малала азыр замандаш да. Ушул экөөнүн окшоштугун салыштырып көрдүңүзбү? Параллелдерди окуй электим. Окусаң салыштырыңыз. Барбы негизи окубайм. Жок, сиз окудуңуз беле? Ал жана талиптер боюнча Талиптердин ичинде жашаган Афганистандык кыз. Ал уже Нобель сыйлыгына тапшырды. Анан Тара өзүнүн үй бүлөсүнө кайталат деп ойлойсузбу? Мисалы үчүн ал уже азыр 37 жашта. 37 жаш. Анан бул өтө чоң жаракка кетти. Үй бүлөсүндө уже 4 окуп 4 вафат кылды
бойдон калбайт. Кандай жакшы үй бүлө болсо дагы бул китеп дагы ошо кайтуу аракети да. Мындай карасаңыз, жалган менен кайткандан көрө чындык менен кайткан жакшыраак да. Менин көз карашым ушундай да. Бул жерде дагы Таранын жакшы эмеси, мисалы журналист катары мен баалаган нерсем өзү дагы мындай, бул менин көз карашым дегендей жазып атат да. Башка жерлерде момундай көрүптүр. Бул окуяны мисалы агамдын бирөө момундай деп айтып жүрөт. Атам мындай деп айтып жүрөт. Иним тигинде айтып жүрөт. Бирок менин эмемде ушундай деп атат да. Бул ошо кайтуу аракети да. И кайтканда дагы чындыкты айтып, аягына чейин бири-бирибиздин чындыгыбызды кабыл албасак дагы ошол чындык бар экенин моюндап, анан бири-бирибизди кайра кабыл алалы деген аракет да болчу. Муну да карасаңыздар, дүйнөлүк белгилүү дүйнөлүк атакка жеткен кыз, бирок проблемалар мына биздердин сиздердин үй бүлөңүздөгү эле бир проблемалар да. Бизде да болушу мүмкүн. Бизде да ошондой жакындарыбыз менен ушундай проблемалар болушу мүмкүн да. Демек, сүйлөшүү менен, кат жазышуу менен кайсы алышты? Менде суроо, бул китептерди кимге сунуштамаксыз? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, бул китепти окуганда кандай мындай, мисалы мен окуганда жан дүйнөм кыйналып кетти да, ачык айтканда. Анан сиз окуганда кандай болду? Же болбосо кандай адамдар окуш керек? Мен эми 11 бүт окумбуз да. Негизи энебиз 13 бүтөргөн да. Анан 11-өбүз тирүү калганбыз. Эки эң биринчи уулу менен кызы качарчап калган да. Анан 10 эркектин арасында эң кичүүбүз кыз да. Анан ал биз менен хоккей ойноп, көзүгө көрүп, футбол ойноп, ушинтип чоңойгон да. Эркек баладай чоңойгон. Анан мага бул окугандын эмеси кыздын дүйнөсү. Мага кызык болду да. Ички дүйнөсү кандай. Аябай мага ачып берген да. Бул өзүнүн ойлорун менен жанагы денеси дагы мындай өспүрүм жашында өзгөрүп атпайбы? Ошол кезде өзүн өзү таң калып, анан бир күнү кантип баягы помада колуна тийип, кантип боенуп баштаганын өзү байкабай калат да. Мындай. Демек бул кыз баланын табиятында ошондой нерселер бар экен. Анан муну эркек катары кабыл алышыбыз керек экен да. Канчалык баягы диндар болсок, эмне болсок дагы кызыбыз ошондой бир аракеттерге кылып аткан болсо, демек мунун табиятында бул нерсе бар. Бул нерсени балким энеси же бир тайжеси бирөө багытташ керек. Ата катары мындай китепти окусаң, балким сен деле багыттайсың. Сулуулук деген ооба бар кызым деген. Мисалы дейм да, мисалы. Бирок ал интеллектуалдыкта сулуулук деген нерсе бар, руханий деген сулуулук деген нерсе бар. Ошо үчөө дал келгенде сен чын эле бриллиант болсуң да, таза, ичинен бери тунук, сонун нерсе, бир жакшы адам болосуң. Негизи адам болду да биздечи, аялыбызбы, эркекпизби, адам болушубуз керек да, адамдарга пайдалуу болушубуз керек, зыяныбыз азыраак болуш керек, болгону ошол да. Ошондуктан ошол жагынан отурдум да. Ама окуганым, тез окуганым балким ошондон болду. Анан сунуштаганым муну мен чынын айтсам мусулман жанагындай диндар болушулук үчүн жаздым, эми отурдум да. Окусун депчи, ушундай. Кандай нерсеге алып барабыз? Ушундай үй бүлөңөрдү, мисалы ошол эле Тара Вестоверге балким атасы менен энесинин бюджети жеткенчелик билим берилсе убагында, балким бул жетишкендиктерге андан да тез жетет деген, балким деген ой бар да. Бирок тагдыр ушундай. Ушу менен жетип атат. Бирок балким мынчалык жетишкендиктерге жеткен эмес, бирок мындан бактылуураак болмок. Мисалы сырткы бир жетишкендик бир адам бактылуу болбойт да, чынын айткандачы. Белгилүүлүк же болбосо байлык же бийлик адамды эч качан эле бактылуу кылышы мүмкүн бир кыска мөөнөт. Бирок бактылуулук деген бул дайыма уланчу нерсе, уланып турчу нерсе. Ар бир возрасттын өзүнүн бактылуулугу бар, ар бир кесиптин өзүнүн бактылуулугу бар да, ошондой нерселер бар. Ошон үчүн эң биринчи ошо диндар коомчулукка, динге берилип аткан коомчулукка, дин менен таанышып аткан коомчулукка Мисалы, китепти которуп атканда сизге андай аябай таасирдүү болгон жерлер болду, болсо кайсы жери? Таасирдүү болгон Таң калып ооба, чочуп кеткен жерлер да болду да, жанагы ушунчалык катуу мамиле кылган.
Карындашына, Өзгөчө шоу. Карындашына, ошол агасынын бирөө спойлер этпейт, спойлер айтпайды. Агасынын бирөө карындашына ушундай катуу мамиле кылганы чочуп кетип аттым да. Чочуп кетип, таң калып. Жүрөгүм түшүп атты. Андан кийин анын көп нерселер таң калды. Мага өтө кызыктуу болду. Анткени ошол энесинин жанагынтип өзүнүн бизнеси, миллиондук бизнеси, жөнөкөй бир иште миллиондук бизнес чыгарып кетип атты. Менин оюмча алдын дарылар болобу, майздар болобу, бар көп эле адамга пайдалуу болуш керек негизи. Тиги болсо пайдалуу болсо албайт болчу да. Суроо берип атасызбы? Мен дагы бир котормо боюнча да, анын бирок сиз айтып калдыңыз редактор деп, можете сиз басаңыз койгондо, ажымуулуктанып, анан аначы деген сөздөрдүн мындай орусча так котормосун билсек болот. Аначы деген эме? Повитуха деп коет негизи, орустун прасы. Биз ошо именно жөнөкөй тил менен айтылып атат дагы. Повитуха, повивальная бабка деп коет орустарчы. Ошон үчүн биз ошо аначы деп котот. Кыргыздын илгерки сөзү бар экен, ошо аначы депчи. Ошол сөз менен которуп да, тиги акушерка деген которулган, антип жасалган болсо ошой деле калтырмакпыз. Эгер ал медсестра, энеси медсестра болуп ошондой акушерка болсо, тепти ошой деле калмак. А бирок тиги жерде повитуха деп атат да, ошол болуптан англисчесин билбейм, бирок аначы деп мен койдум, ошо таап туруп эл сөздүк деген бар да. Орусча жазсаңыз, кыргызча жазсаңыз, орусчасын которуп беребиз да. Ошондой таап ошону койдум. Жактым, анан Насипбек Асанбаев албаганына караганда демек ага да жаккан да. Тиги ажымуулуктан. Ажымуулук дегенде артистен сөзүп да мындай. Артистен деген сөздү колдоно албайм. Ажымуулук деп илгерки сөз бар. Жасамалуулук деген. Агай, бул китепте үй бүлөсүз сен эч кимсиң деген нерсени да бергенде, акырында Таравестовер ата-энеси сенден неме болду, атасы сенден ак кылдым деген койгондо, Таравестовер окуп таштап салат. Анан баягы профессорлор дагы Таравестовер неме болду деп аябай сурашат да. Бул жерде да үй бүлөсүз сен эч кимсиң, үй бүлөсүз сен эч ким болбой каласың деген нерсени берген да. Мага да ошол жагы да кызык болду да. Себеп дегенде биз Европанын мамиле эмелерин мындай үй бүлөлөр жөнүндө кинолорду көргөндө же буга чейин китептерди окуганда кандайдыр бир үй бүлөгө көп маани бербеген сыяктуу көрүнүп атпайбы? Бирок Тара ошол кыргыздын эмесине көңүлүнө ошол жакын да. Үй туугандар менен биз жашайбыз да. Иденттүүлүгүбүздүн бир бөлүгү биздин үй туугандарыбыз менен болгон мамилебиз да. Анан динде дагы ошол үй тууганга өтө чоң урун коюлат да, ислам дининде. Анан мага да ошол жагы жактып, кайра айтып, ошончо жинди дегим келет да. Эмнеге сен окууңду таштайсың? Ушундай үй бүлө үчүн эмнеге окууңду таштайсың деп ойлойсуң да. Бирок бизде ошондой ситуация болсо кандай кылат кыргыз кызы? Белгисиз, балким ал чын эле таштап кетти. Тарагы эми кайра айтып, кайра окуусун улантып кетти. Бирок канча 1-2 жылдык депрессияга түшүп калат. Бирок нерсе алынбай койду да, окуу жүрөгүн сыкпай койду да. Баягындан кийин баягы окуган кыз жок. Окута жаткысы келет, эчтеке кылгысы келбейт. Кыздар да ошондой болуш. Биз эме жумушта ошо иштеген кызыбыз бар. Сиз мисалы мени мага караганда аны жакшыраак түшүнүптүрсүз да. Анча көңүл бурган отурсам дагычы. Сиз айтып атасыз, мисалы котордуңуз десизчи, мындай өзүңүздүн котормоңузга кандай баа бердиңиз? 10 баллдык мисалы шкаладан алсак канча балл бересиз? Мен негизи тиги Насипбек Асанбаев жакшы эле духум түшүрдү. Муну которбой эле койсоңуз дегенге чейин деле айтты да. Эми айттым, Насипбек мен котордум уже. Мен бунун үчүн акчамды алдым. Эмне кылсаң ошого дедим да. Ошентип англисчеден да, орусчадан да карап атып, ал редакторлоп чыкты да. Суроо эмне? Шкала боюнча. Эми мен билбейм, бир котормом айтып атпайм, башында сүйлөп баштаганда котормо бул иштин жарымы да. Мен ошон үчүн 5тен жогору баа кое албайм да. Бирок байке мен өзүмдү аябай жакшы көргөндүктөн 7 коем да. Өзүмдү кыйын сезем негизи. Кыйын сезбесең бул үйдө жашай албайсың. Айрыкча азыр. Өзүмдү бир нерседе кыйын сезишим керек. Негизи которуу
мектепти дагы бир жол башынан жазып чыгуу деп айтып да, мисалы алып болсунтер шот арасында бөлүнүп, шот арасында бөлүнүп жолдош серисин жаманган батырын кайра бир жолу кыргызчага жазып чыккандай кылып жазып койгон дешет да. Грузияга барганда айттым да, шот арасында немесин грузинчеден кыргызчага жакшыраак деп айтат, биз жак десе, грузиндер түнгөлө жиңгелип кетти. Жок, кандай деп. Бүкүл эстеп, чем алындай которуш. Алындай котормо дагы мындай да бизде белгилүү убакытка келип туруп токтоп калып коюп, Советтер чачыраганда буга эч бир тыйын бөлүнбөй калган да. Анан азыркы котормонун баары тең окурмандын акчасына которулуп атат. Чын-чындап келгенде. Ким алып кетип алса, ошонун акчасына которулат да. Советтер Союзунун убагында килеген миллиондук бюджеттер буга бөлүнгөн да, атайын. Ал Усмановдун убагында мен ойлойм да, анча деле бюджет бөлүнгөн эмес, бирок ошол эме аябай жаккандыктан которгон. Класс. Анын акчасына деле караган эмес болуш керек дейм да. Өзү кайын болуп, өзү сүйүп которгон да. Которгонго сыр болбосо канча айга калдыңыз? Анан канча күн кетти? Коммерческий секреттер. Жок, коммерческий секреттер эмес. Мен негизи которгондо азыр мындай эме бир формуласы бар булардын. Формуласы бар, анан ошол формуланы киргиздик дегенде мен аябай билбей туруп аябай нааразы болгом да. Анан которуп бүтүп туруп анан ал формула менен деле эсептесем ошо экен да. А4 менен 12 шрифт примерно бир 250 сомдон 3 сомго чейин да, бир бет. Ушундай. Ошондой же көп айтпадым да. Силер бизнесиңизди жайлап албайсыңбы? Примерно ушундай да. Эми котормочулук менен эгер ошо менен алектенсем десеңер, азыркы күндө эми биз аябай үмүттөнүп, анан аябай көп бата кылышыбыз керек да. Кыргыз коому өнүксүн, китеп көп окусун деп нетсеңиз, котормочулук менен жашаса болот азыр. Жашаса болуп калды бир 2-3 жылдан беричи. Буга чейин которуп коюп анан жатчу да. Кечкинге өткөзүп бере албайсың, жымыта албайсың. Азыр алып калышты да. Котормого канча убакыт кетти? Котормого мен негизи мындай эмем бар да. Жалпы болгондуктан бир күндө мисалы напсымды көтөрө алганча котором да. Ошондон кийин арганда муну канча кеткенде бул да өзүмө жаккан китеп болгондуктан башка китептерге караганда тез котордум. Тез котордум, балким бир. Сиз ошондо орусчаны уккан кыргызча которуп атасызбы? Эми орусчадан кыргызча. Мисалы мындай 10 баракты мындай коем да, анан муну ак коюп коем. Ошо акка жеткенге жанталашып котором да. Анан басып кетем, кофе ичип кетем. Болжол менен. Тамак жеп кетем, уктап турам, эсим уктап атам. Кээде оор китептерди кээде берип коюшат, диний китеп оор да эми. Айрыкча аалымдардын беле китептер ошондо кыйналасың. Бул Сараевдорду тез эле котордум, по-моему. 2 айдын ичинде котордум окшойт да. Агай кесибиңиз котормочулук. Менин кесибим эме билимим филолог, анан психологияны бүтүргөм, магистратура. Анан котормочулук, мен котормочулукту качан баштадым? Эң башында могу 2000 жылдары бир кичинекей брошюркалар которчу, бекер которчу салып эстечи. Бекер которчу акчаны деле ойлончу эмеспиз. Динге керек, эмне керек деген соң корозо жөнүндө, намаз жөнүндө кыска брошюркаларды которчубуз да. Андан кийин аябай котормого катуу киргеним Саресет деген гезит чыкчу. Ошонун редактору болчумун биринчи. Ошол редакторлукта өткөндө анан тема таба албайсың, бизде көбүнчө экономика, биздин демөөрчүлөрбүз, ошо гезитти чыгарган адамдар экономикалык жактарын көп эмес, жакшы пикир бергиле деп ошондой талап кылды. Акча берип аткан адамдын талабын аткарасың да. Анан жакшы макалаларды окуп, анан жакшы макалаларды которуп баштадым. Ошол кесип анан Economics деген бир китепти которуп, гезиттин 2 бетин ошону коюп баштадык, графиктер менен, нелер менен. Ошол кесиптен баштап анан как раз Насыпбек Асанбаев ошол кесипте менин код алдында иштечү. Анан урушуп эле жатчу, эсембайга эмне деле жазып салгансың, эмне кылып салгансың деп элечи. Эмне деген могу алдасты окусаң эчтеке түшүнүксүз депчи. Ошентип такшалтышып, Талгат деген дагы бир бала бар, азыр 5-школдо кыргыз тил адабият мугалими да. Ошо экөө анан мени котормочу кылышты да. Гезиттен айла жоктон анан котормочу болдум. Кийин анан которуп баштадым, ошо кийин которуп баштаганда ошо 4-5 жыл болуп калды да. Менде суроо да. Тилдин эмеси кыргыз тилин филология. Жок, орус тил филологиясын бүтүргөм. Азыр 2 тилден котором. Орусча, түрк тилинен.
Türkçe. Ошол которому болуш үчүн мисалы мен английский филологияда окуйм да. Которому болуш үчүн мисалы английский тилде, русский академияда филология окушум керекпи деп. Жок. Көп китеп окуш керек деп ойлоп калдым. Көп китеп окусам жакшы которот. Сөз байлыгы көп болуш керек. Жана түркүн сөздөрдү билишиң керек. Анткени эме бар да жанагындай сөз түрлүктөр бар. Мисалы макал, лакап, болсо кыргыз тилинде түз которулбачу нерселер бар да. Бирок кыргыз тилинде эквивалент болот сөз. Адамдын колун бирдей эле да. Ошо эквивалент менен алып келип коюшум керек. Устойчивый словосочетание деп бар. Туруктуу сөз түрбөгү деп которду кыргызча. Ошондой 2-3 сөздү башка 2 сөз менен которушуң мүмкүн. Же болбосо орусча же англисче 2-3 сөздү бир кыргызча сөз менен которушуң мүмкүн. Тескерисинчи болушу мүмкүн. Бир англисче сөздү 3 кыргызча сөз менен которушуң мүмкүн да. Ошондой да. Мисалы эмелер фидабоку деп которгон сыяктуу да. Фидбек деген сөздү англисчеде, кыргызчада азырынча бул жок болуш керек. Эсен агай. Вопрос, суроо. Азыр эми окуучу кызды котордуңуз. Келечекке кайсы дагы китепти пландап атасыз? Өзүңүз. Заказ эмес. Заказ менен Чубак Ажынын китептерин которуп атам. Чубак Ажын. Орусчага. Ушундай заказ түшкөн. Өзүңүз изилденип азыр могуну которсом деп неме пландаган бир. Эми мисалы үчүн могу тарап берди. Өзүңүз неме кылып? Эмеде? Демилгелеп котордуңуз да. Гуантанамо эмеси барбы? Түрмөсүнө. Бир эмелик бара, каякта калды? Мавританец. Ошонун китеби кинонун көрдүм да. Ошол кино көргөндөн кийин ошонун китебин которсом деп ойлоп калдым да. Бул биздин эмелерге конкуренттерге уже кетти. Которот. Китеби эмеге мындай бейгүнөө адамды саясий эки мамлекеттин саясий кызыкчылыгы туура келип калгандыктан саясий топтор жапчак баланы алып барып түрмөгө камап, эми сынган эмес, эң негизгиси сынган эмес, аяктан курчуп чыккан. 16 жыл дегенде. Тагдыр ошондой 16 жыл деген чыгып атат, бирок чыккандан кийин анан ошо куткарган киши америкалык бир адвокат апа. 60-тан ашкан. Ошо кызыгып канча деген бюрократиялык эмелер менен күрөшүп атып анан которуп чыккан да. Ошону которот элем да. Бирок айтсам муну англисчеде түз которсо, мисалы сиздерге ошо тил билгендер сонун болот. Ал билбейм кайсы тилде, бирок ал араб тилинде жазып койгон, кайсы тилинде? Англис тилинде бар. Англис тилинде жазат. Түрмөдөн үйрөнүп англис тилин анан англис тилинде жазат да. Мындай. Бутте өзүндү табуу үчүн чыккынчылыкка кайтуу деген бар. Чыккынчылыкка. Чыккынчылык дегенде өзүнүн үй бүлөсүнөн кеткени же мисалы үчүн мордор жашоодон кайра башка ошо өзүнчө багытка кеткени чыккынчылыгы. Бунун таран чыккынчылыгы эмнеде? Таран чыккынчылыгы эми менин оюмча ошо үй бүлөсүнө чыккынчылык кылуу деген нерсе болот да, бирок үй бүлө деген түшүнүк дагы бул көп кырдуу нерсе да. Ал жерде дин да бар, ал жерде жанагындай тууганчылык мамилелер бар. Жанагынтип эме агалар, инилер жөнүндө ачык жазып атат. Ошондой чыккынчылык катары мына эме өзүнүн ички сезимин жазып атат да, ошондой кылган сыяктуу болот да, чыккынчылык сыяктуу болот, бирок жанагы биз мунун суроолорго жооп бергенде бул ошо үй бүлөсүнө кайткысы келип атат. Чынын айтканда, Тара үй бүлөсүнө балким эң чоң жакшылык кылды да. Эң чоң жакшылыкты Тайлер деле балким ошончо эркек болуп туруп, эрктүү болуп туруп Тарага көп жардам берген күндө дагы муну кыла алган жок да. Тара деп атат да. Ошон үчүн эң чоң жакшылык кылды да. Чыккынчылык деп бул менин Антоним катарындагы ички дүйнөсүндө бар болуш керек да. Тескери сөз да. Эң чоң жакшылык кылууну чыккынчылык деп атадым да. Өзүнүн деңгээлине жараша кабыл алат да. Өзүнүн деңгээлине жараша жакшы жактарын алып алат. Сизде болсо жана кайтарып үйдөгөнү түшүндүрүп, кайтарып үйдөгөчү. Кайтарып үйдө? Жаман болса кайра башка келет. Анда башка да андай өзүңүзгө сабактарды алдыңыз. Бул вообще мына китепте ошо мен азыр окуй электим да, эң башта. Кандай берейин деген идеясы. Мен өзүмө алдым деген
канчалык кичинекей болсо дагы мындайда адамдын тагдырына кийлишкенге чынын айтканда мындай грубо кийлишкенге акын жок. Канчалык жакын болсо, канчалык мындай эң көп, эң катуу уруш эң жакын адамдардын ортосунда болот. Анткени берки кете албайт. Анткени ушунчалык катуу байланган. Ушунчалык катуу байлангандыктан сен эгер орой болсоң, катуу киши болсоң, эң чоң эмени зулумдукта ошол кишиге эң жакынына каласың да. Анткени ал кете албайсың деп чыкчан. Ошон үчүн мен үчүн ошол буга чейин балдарымдын бир канча возрасттан кийин түрк лицейде окутса балдар 3 өтө. Андан кийин аяктын тарбиясын көргөндөн кийин мен барып кылган ишим чын айтканда мындай болгондо балдарымдын өзүмө сөз бердим. Мен канчалык алыс болсо дагы бул Бишкекте окушкан жок аларчы. Канчалык алыс болсо дагы мен алардын ата-энелердин жыйналышына лично өзүм барып турам дедим. Бардым, аяктагы тарбияны көрүп, балдардын оңолгонун көрүп, билим жактары күчтүү жакшы болгонун көрүп, барып чум болгон шкафын аччумун. Шкафын ачсам, дептери, китеби, кийими чогуу. Жакчу да. Китептердин бурчтары көбүнчө бүктөп калчу да. Ар бир баранын алып алып, түстөп, ордуна коюп, кийимин өзүнчө жыйнап, тетрадын өзүнчө жыйнап, китебин өзүнчө жыйнап, озипам ошо болуп калды да. Ошо кездеги балким азыр айтып атышат анча жакшы эмес деген айтып атышат. Эми ал азыр деле жакшы. Анткени ал бүтүп аткан, жаңы эле бүтүп аткан балдар менен, кыздар менен дагы кээде жолугуп калам, мындай стандарт дагы сонун болуп турат да. Ошондон кийин мен көп кийлишпешим керек экен балдардын жашоосунда. Ошондон кийин азыркы кезге чейин эми уулдарым менен кеңешет. Мени кадимгидей тең атады менен кеңешет. Кээде мени кээ бир нерселерден кылбаңыз дейт. Кээ бир нерселерге спасибо айтып коюшат. Кичине нерселеринде. Ошондой да. Ошон үчүн эң негизги нерсе бири-бирибиздин жашообузга кийлишкенде биз бир нерсени билишибиз керек да. Эгер биз адамдын тагдыры деген мындай көбүнчө ойлойбуз да, мындай бир чийилген бир чийин деп ойлойбуз да. Бирок адамдын тагдыры велосипедтин спицалары бар го. Ар бир мына бул точкада турсам, кайсы тарапка басып кеткенге бүт Будай Тааланын тагдыры турат да. Артка да кетип калышы мүмкүн. Сол жакка барып кандайдыр кылмышка да кетиши мүмкүн да. Ошондуктан адамдын тагдырына колунан келишинче азыраак таасир бериш керек да. Бирок албетте эже болсоң, ага болсоң, ата болсоң, сен туура нерсе билген нерсеңди айтышың керек. Туура эмес жакка барып барса айтышың керек. Именно ошо туура эмес жактардын ачык көрүнүп турса, ошону айтышың керек. А бирок бияк жак болгондо бул спектрди алганда, кандай жерден кандай сабак алат биз билбейбиз да. Көп эмелерде. Ошондуктан колдон келишинче азыраак кийлигишип, багыттанга аракет кылыш керек да. Мындай колунан жетелеп, айрыкча жанагы тиш чыкмамага чайнап берген аш болбойт деп коет го. Жамандык жакшылыкты аймалап, өзүнүн магын тапканга аракет кылып калган кезде көбүнчө ошо багыттоо менен гана чектелиш керек. Ошол нерсе бул китепте дагы ошол нерсени кайра бекемдеди да. Буга чейинки кылып аткан жанагындай китептердин бурчун түстөгү менен чектедим деп атпайбы ошо мектепте окуп аткан кезинде кийиме анча-мынча багып берип кылдык. Бирок өздөрү каалаган кесипти тандашты, өздөрү каалаган жерге барып окушту. Ошон үчүн кандайдыр бир бактылуу деп ойлойм да. Адам өзү тандаган нерсени кылса, андан кийин экинчи нерсе бар да, эгер сенин мажбуруң менен кылып койгон болсо, адам актанууга мүмкүнчүлүгү бар да. А бул актануу дегенчи адамды эң тарбиялабаган нерсе ушул нерсе да. Күнөөнү башкалардан издөө. Өзүңдүн бир проблемаңды күнөөлөрдү башкалардан издесең, демек сен оңолоюн дегенден алыссың да. А бирок эң биринчи күнөөнү, эгер бир жашоомдо бир проблема болсо, эң биринчи өзүңдү күнөөлүү деп эсептеп туруп, биринчи өзүңдүн күнөөлөрүңдү чыгарып, андан кийин албетте кандайдыр бир таасирлерди чыгарыш керек да. Ошондо тарбия аласың, ошол эме
жашоодо туура жанагындай алуу талабын тагдырын туура эң сен үчүн ушул кезде бүгүн туура болгон нерсесин тандап кетесиң. Күндө тууралыкты тандап кете берсең, Jordan Peterson деген клинический психолог бар да. Мындай да. Ал айтат да мындай, адам баласынын жашоосунун бир график окшош дейт да. Мындай кеткен график окшош дейт да. Ушундай. Эгер туураны тандап, ыкыластуу жүрөгүң менен тандап кете берсең, бир күн мындай. Ушундай бир подъемго кетесиң, уже артка кетүү эмес дейт да. Жок дейт да. А эгер улам туура эмести тандап кете берсең, бир күн мындай кетет. График ушундай кетет. Мындай. Ушундай график. Бирок канчалык узак уланат белгисиз да. Муну ар бир адам өзү коркуп, өзү үмүттөнүп жашаш керек да. Азыркы учурда деле Кыргызстанда ушуналар бар. Эмне себептен болуп атат да ушул нерсе? Сабатсыздыктанбы же болбосо динди туура эмес түшүнүп алган себептен? Сабатсыздык деп айта албайбыз. Динди туура эмес түшүнүп алуудан. Сабат биз Кыргызстандын бүтө эле сабаттуубуз. Сабат деген каттануу да. Бир нерсени түшүнө билүү, бир нерсени айта билүү, бир нерсени жаза билүү да. Ошол нерсе бар. Мен көп адамдарды көрдүм да, баягы ушундай бир жамааттын нугуна киргенде өзүнүн жеке жоопкерчилигин дагы мындай ипотекага берип кетишет да. Башка бирөөлөргө жүктөп салат. Ошол жүктөп салган кезден баштап сен өспөй калдың да. Канчалык күчтүү жамаат, канчалык сонун жамаат болсо дагы сен өзүңдүн жолуң бар болуш керек да. Өзүңдүн жолуң дегенде билейген, мисалы Куран менен хадистер чектелген билейген аалам бар да. Ошону сенин жамаатың чектеп аткан болсо, сен ал рамканы жарып чыгышың керек. Эч ойлонбой. Өткөнде бул Куранда каршы эмес, аяттарга каршы эмес, хадиске каршы керек эмеспи. Демек, бул рамканы сен жарып чыгып, өзүң кандайдыр бир изденүүгө жетүүң өтө маанилүү. Себеп дегенде, сенин арткаңан сага окшоп сени үлгү туткандар, алар дагы бир кенен бир аалымга чыгыш керек да. Чектелбеген аалымга чыгыш керек. Ал адамдын көңүлүндө эле баягы туура эмес иш көңүлүндө деле бар да. Туура эмес иш кылса, көңүлү менен сезет да. Туура эмес нерсе. Ошондуктан дини сабатсыздыктан. Мен көрдүм да, мындай аябай жакшы деңгээлдеги адамдар бир жамаатка кирип, ошонун эмеден постулаттардын принциптерин деп айтпайм да. Принциптер мисалы динге байланыштуу нерсе да. Постулат дегендер бул жеке бир тажрыйбаларга багытталган нерсе да. Сен мисалы 11-кылымдагы бирөөнүн тажрыйбасы менен жашабашың керек. Сен 21-кылымда өзүңдү мисалы айрыкча мусулман коом үчүн чоң билеген аалам турат. Мисалы мен социологияны азыр социологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп аткан адам катары дүйнө уже канча жерде ачып койгон, биз кайрадан өлдөн үйрөнбөй калайбы. Ошо Американын, Европанын, Орустун социологиялык кандайдыр ачылыштары болсо ошонун баарын үйрөнүп, биз аркабыздан жанагындай 11-кылымдын бир эрежелери менен жашап калган коом үчүн жол ачышыбыз керек. Түрдүү тармактар толтурат. Албетте ар бирибиздин үй бүлөбүз болобу, Кудайга ишенебизби, ишенбейбизби, кандай ишенебиз, ал ар бирибиздин өзүбүздүн ишибиз. Бирок эң негизгиси биз аркабыздан бизди үлгү туткандар үчүн кең аалам бар экенин, бул ааламда кенен жашаса болот экенин, бактылуу болсо болот экенин көрсөтө алышыбыз керек да. Ошондой. Сага чоң рахмат. Акыркы суроо алып барам. Бизде жолугушуудан сиз эмнени күттүңүз эле жана мындай бизге кандай сурооңуз бар мисалы? Ушул сиздин котормоңузду окуган кишилерге. Кандай суроом бар? Эме да мындай. Тара силерге айрыкча жалаң кыздар келгендиктен тара силерге канчалык жакын? Анын проблемалары менен ийгиликтери ошол канчалык жакын? Ошол суроону өзүңөр азыр жооп берген эмес, өзүңөр ошол суроону берсеңер. Кайсы жагы, таранын кайсы жагы, кайсы жагы жакын келет?
қайсет алдына деген сияқты ұшып тарағына өйткені тара қылған нәрсені ары берген қыла аласың сөз соғыстан екен емес мындай да ең күшті ислам ғалымдарынан бірі ошо Фетхулла Гүленде айтып түркче айтады сыңырларды зорлап жашаш керек дайыма чектерди нары жылдырышың керек а чекти нары жылдырыш үчүн сен өзүңдүн азыркы кездеги ийсиздигиңди же үйлөлүк мамилеңди бир чекке жетишиң керек да ошол чекти сен кеңейтишиң керек жанагы мага аябай жагат да мен өзүм оюн ойконду билбейм бирок стратегия деген оюндар бар го мындай чекке жакындаган сайын туман мындай алыстайт да ошо чекке жакындабасаң туман алыстабайт сен канчалык чегинген сайын туман жакындайт ошон үчүн туманды канчалык алыстатсаң сенин тегерегиңдеги гана эмес туман башкалардын дагы сенин жакындарыңдагы тегерегинде туман ачылып атпайбы тоолор көрүнөт асман көрүнөт сонун пейзаж көрүнөт перспектива көрүнөт горизонттор ачылат Сұрамайсың. Комментарий. Рахмат, сізді қотармаңызға өте башқаша сезімдер болды. Кітап оқығаннан кейін бұл жерге өзім сұраулар бергендерімді бердім. Өзіңіздің алдыңызда кітап алып жүресіз бе? Кітап алып жүресіз бе? Болса маған беріп бере аласыз ба? Болды кітап пе? Жоқ, менде бар башқа өзіңіздің алдыңызда кітап алып жүресіз. Жаныңызда кітап алып Жанында оқып, азыр оқырсаң кетемін бе? Жоқ, негізі болса бере аласыз. Негизи азыр биз неме кылайын деп атканбыз? Бук Хаустун ошо эң жакшы 2 суроо берилген болсо, жакшы. Ошого китеп белек берели деп азыр даярдап турам. Хусейн дегендин бир китебин окудум. Негизи Халид Хусейн жанагы талиптердин убагындагы Афганистандагы тагдырлар жөнүндө жазыптыр да. Анан ошонун бир китебин окудум, экинчисин баштадым, ошону азыр окуп үйдө турат да, анан жумуштар көбөйүп кетип азыр токтотпойм. Ошол менен окудум. Анан өзүмдүн кесибиме тиешелүү жана психологияга тиешелүү китептерди окудум. Социологияга тиешелүү. Ошо Эсен агай Хусейндин китебинен бердилер. биз өзү даярдап койдук элек негизи китепчи. Жок, Хусейн. Азыр эми неме кылыңыз? Өзүңүз бересиз ба? Мен Бар. Тет арка жакта сонун китептер бар. Орик как раз ушу именно Таран менен салыштырсаң болот да. Бирок мен мунун ушунчалык окуп окшойт азыр. Калган окуп. Сизге бол. Рахмат. Жана эң жакшы суроо дегендерге. Эң жакшы 2 суроого ошол биз Хаустан чыккан сүйөбүл деген окуубасын оюнун жакшы китебин белек кылайын деп. Сиз карап атасызбы? Жок, сиз өзүңүз тандап, көңүлүңүз ачып. Билем. Сүйөбүл деген китеп. Ушу китепти мен азыр могу чоң кыска берейин. Мен негизи алыптын жакшы эмес да. Мындан да жакшы болот. Бирок могу китеп дейин сизге. Ушу китептин баарына бериңиз. Мен эмесин берем акчасын. Sonra arasında vakit bölümleriniz Ben sizden автограф onu alsanız. Автограф falan da yerlerde var.
paketde sağ. Az bir sıra bağır bir küçük koysa da sıra çıkar. Bazılar aldınız da şeyde tanıdık mı? İliyorum ne yaptın sen? İliyorum.